Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hurmatly jamaat. Jaratkan Allah Taala kanday bendelerdi жақшы көрөт. Бүгүнкү темабыз тaqwa. Innalloha yuhibbul muttaqin. Шек күмөнсүз жараткан Allah Taala taqwa адамдарды жақшы көрөт дейт Куранда. Тaqwa деген эмне? Сактануу. Эмнеден? Ширк келтирүүдөн, чоң күнөөлөрдөн, жараткан Allah Таалага жакпаган иштерден баарынан сактануу, ушунун аты тaqwa деп коет. Экинчи мааниси бу тaqwa деп Алладан коркуу. Корккон адам сактанат да, коркпогон сактанбайт. Мынакей Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям 3 жолу жүрөгүнө ишара кылып көрсөткөн. Тaqwa ушул жерде, ушул жерде, ушул жерде депчи. Эмне үчүн? Бу сырткы амалдарда эмес экен. Мен канча тaqwалык жолу сүйлөйүн, ал taqwa эмес. Taqwалы канча жолу биз кат жазайлы, китеп окуп берейли, ал taqwa эмес. Taqwa мына жүрөктүн ичинде дейт. Пайгамбарыбыз ат-taqwa ха-хуна деп ушунча айткан. Bir rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "İnnalloha la yanzuru ila ajsadikum ve la ila suvarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Жараткан Allah Taala sizlerden сүрөт шекилиңерди карабайт. Sizlerden жасат денеңерди карабайт, назар салбайт. Бирок sizlerden жүрөгүңөргө назар салат. Жүрөгүңөрдө Allah Taalадан коркуу барбы? Allah Taalанын улуулугу барбы? Эгерде болсо, ушунун аты taqwa. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala Bakara suresinde en başlangıç ayatlarda aytıp koygan. Alif Lam Mim. Zalikel kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. Mına şu kitap Kur'an-ı Kerim'de hiç kanday şek gümen yok. Bul jaratkan Allah Taala'dan düşürülgöndügüne. Bul kitap takva adamlarga hidayet deydi. Takva adamlarga yol görсөтөт. Bu kitap Kur'an-ı Kerim bardık adam zatqa. Taqvası olou, taqvası жоқ bu, imanı var bu, imanı жоқ bu, buzuqu bu, oңолгон bu. Bardıq adamlarga Kur'an-ı Kerim жолдомо, жашоонун туура жолун көрсөтөт. Бирок эмне үчүн бул жерде тaqваларга деп айтып атат? Taqвалар гана пайда ала алат экен да Курандан. Taqва адам Курандан пайда ала алат. Курандын нурун, берекесин, Курандын пайдасын taqва адамдарга насип болот экен. Taqwa adamlar kimdir dese Allah Taala en birinci özünün kitabında mınake başında aytıp atat. Ellezina yu'minuna bil gayb. Alar gayıpka iman keltirgenler. Allah'ını görüböstön turup iman keltirgenler. Beyişti, dozoktu görüböstön turup iman keltirgenler. Kabırdağı azap, rahatты görüböstön turup iman keltirgenler. Periştelerdi görüböstön turup iman keltirgenler. Mınake ahirettin günün iyi görüböstön turup iman keltirgenler ellezina yu'minuna bil gayb deyt. İkincisi ve yuqimuna s-salah. Namazı turguzganlar. Ve mimma razaqnahum yunfiqun. Jana biz bergen ırıskıdan Allah'ın yoluna sarptaganlar. Meyli zeket bolsun, sadaka bolsun, üşür bolsun, hadiye bolsun. Kıskası Allah'ın yolunda Allah Taala'nın dini üçün, Allah Taala'nın mahlukların payına jetkirүү üçün uşu sarptaganlar deydi. Bul жерде Allah Subhanahu ve Teala uşu sıfatlarda aytıp atat. Gayıptın imanı, gayıpka iman keltirgen. Bul толук болушу мүмкүн эмес. Dünyadagi men деген бадыша менен өлүк ошо кишинин алдында көз карашында бир болмоюнча. Кандай? Өлүктөн пайда зыян жок деп айтабыз. Анткени бул азыр өлүк. Мага пайда да бере албайт, зыян да бере албайт. Кудду ушундай. Дүйнөнүн эң чоң бадышасы Алланын каалоосуз, өкүмүсүз пайда дагы бере албайт, зыян дагы бере албайт. Экинчиси, мактоо менен жамандаган. Бул экөө тең болмоюнча. Сизди адамдар мактасын, жамандабасын, экөө тең. Мактаса, о, мардайып кетпей, жамандаса, настроениясы көңүлү түшүп калбай. Жок. Жараткан Allah Taala үчүн жакшы иш кылган болсо, анын сыйлыгын Алла берет. Жаман иш кылган болсо, анын жазасын дагы Алла берет. Бул
Жана мынакей Кур'ан-ы Каримде Алла Субханаху ва Таала bunun бардыгын тугандар биздерге силерге ачык Алла Таала сыпаттарын айтып атат. Ошонун уландысында валладина юминуна бима унзила илейк ва ма унзила мин каблик ва бил ахирати хум юқинун. Алар Мухаммад пайгамбарга түшүрүлгөнгө да иман келтирет. Андан кийин андан мурдагы Таврат, Забур, Инжил жана Сахифа баракчалар түшүргөн аларга да иман келтирет. Жана Алла Субханаху ва Тааланын ахирет күнүнө толук бекем ишенишет деп такваны ушундай деп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям таквалык тууралуу сахабалардын бардыгын таква кылып тарбиялаган. Бардыгы ширктен таптаза, бардык чоң күнөөлөрдөн, кичине күнөөлөрдөн таптаза. Ушундай кылып тарбия кылган. Күнөөлөрдүн сырткы көргөн сырткы күнөөлөр дагы бар, ички дүйнө, жүрөктүн күнөөлөрү дагы бар. Ушу экөөнүн тең тазалаган. Ошон үчүн таква деп жүрөктү ишара кылып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат. Бир жерде таква адамдарга Алла Субханаху ва Таала бейишти даярдаган. Алар ким дегенде алладина юнфикуна фис-сарра вад-дарра вал-кадиминал гайз ва-афина анин-нас валлаху юхиббул мухсинин. Алар кимдер? Алар барда дагы, жокто дагы, курсанчылыкта дагы, кайгыда дагы Алланын жолуна сарптаган адамдар. Алла Таала берген мал мүлкүнөн сарптаган адамдар. Бул бир. Вал-кадиминал гайз ачуусун жуткан адамдар. Ачуусу келгенден кийин ошо ачуусун чыгарып урушуп кетпей, жаңжалдашып кетпей, ажырашып кетпей, алганда ачуусун жуткан адамдар. Ачуусун адамдарды кечирген адамдар. Адамдарда кемчилдик болот, ката болот. Ошону карап туруп айкөлдүккө алып, аларды кечирген адамдар. Жана мухсинин кече сабакта өткөнбүз, ихсан кылуучу, адамдарга жакшылык кылуучу, пайда жеткирүүчү. Мына ушул адамдарды таква деп айтып атат да. Имам биздин алымдарыбыздан Хазрет Али разияллаху анху айткан сөзү бар. Таква деген эмне десе, айтат: "Ат-таква хияль хауф минал жалил, вал амал бит-танзил, вал канаату бил-калил, вал истидад лил-яумир-рахил" дейт. Таква деген бул Алла Таала жалил, Алла Тааладан коркуу дейт. Танзил түшүрүлгөн китеп Кур'ан-ы Каримге амал кылуу дейт. Канаат каниет кылуу аз бергенине. Алла Таала канча рызкы берсе, канча бала перзент берсе, канча өмүр берсе, канча денсаулык берсе, каниет кылуу. Жана ал-истидад лил-яумир-рахил ахиретке кете турган күнгө даярдануу. Качан өлүм келип калат дейт. Белгисиз да. Ушу жылы келеби, кийинки жылы келеби. Дайыма ошого даярдануу дейт. Имам Садик рахимахулла айткан сөзү бар. Таква деген мындай: Алла Таала буйрган жерде сени таппай калбасын, тыйган жерде сени таап албасын дейт. Бул деген сөз тугандар, Алла Таала каерде биздин болуубузду жакшы көргөн, ошол жерде издесе эле биз жокпуз да. Алла Таала каерде биздин болбогонубузду каалаган, ошол жерде бизди таап алып калбасын да. Бизди таап албасын да. Демек ар бирибиз ойлошубуз керек экен, ушул жерде Алла Таала мени жакшы көрөбү же жаман көрөбү? Же ушул сөздү айтсам Алла Таала мени жакшы көрөбү же жаман көрөбү? Жараткан Алла Таала баарыбызга чыныгы таквалыкты насип кылсын. Инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин эң урматтууңар Алла Тааланын алдында, силердин эң такваңар деп айтып атат. Демек эң байыңар деген жок, эң көп жашаганыңар деген жок, эң сулууңар деген жок. Эң кыйыныңар, эң күчтүүңөр деген жок. Не дейт? Аткакум. Эң такваңар. Кимдин жүрөгүндө Алла Тааладан канчалык коркуу көп болсо, жашоосунда күнөө канчалык аз болсо, жүрөгүндө канча сырткы жашоосунда 24 саат жашоосунда канчалык бул күнөөдөн сактанып узак болсо, ошончолук Алланын алдында урмат, сый, даража, сооп бар экен. Алла Таалам баарыбызды таква адамдардан кылган болсун. Субхана роббика раббил иzzati амма ясифун ва саламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин.